себеби сабак даярдап барбасаң, кыскасы мектепте өткөргөн күнүм деле бактылуу өткөн эмес. Себеби башка кыздарга окшоп жакшына кийинип бара албачымын. Атам болсо дагы өзүнүн аялынын айткан сөзүнөн чийген чызыгынан чыга албайт эле. Биздин баягы 6 ай ичинде чогулткан акчабызды көтөрүп кетиптир да, биротоло үйгө эч кандай акча калтырган жок. Жада калса документтерин салган сумкабызда бир болчу, сумкабыздан документин дагы алып чыгып кетиптир да. Эки колуна 2 блок сууну көтөргөн бир байкуш киши аксап баратыптыр. Анан аябай жардам кылгым келип кетти, себеби буту аябай мындай кыйналып баратканын байкадым. Анан колдон алып эле блокту кармаганымда эле жүрөгүм зырт деп эле кетти. Саламатсыздарбы, урматтуу Чыңбек YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. 4 жашымдан жетим калып, 12 жылдан кийин күйөөмдү майып көрдүм дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроолорго так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Албетте, өз каалоом менен келдим. Башымдан өткөн окуяны айтып бергим келди. Анткени мындай окуяны эч бир жаңгыра көрбөйт элем. Мен өзүм бир үйдүн жалгыз кызы болуп, бирок 4 жашымда жетим калгам. Апам 4 жашымда өтүп, мен атамдын колунда калдым. Атам мен 5 жашымда башка аялга үйлөнүп, мындайча айтканда жаштыгымды өгөй энеге урдаткам да. Өгөй эненин колунда чоңойдум. Мен көргөн күндө эч бир ымыркай ошол 5-6 жашар кыздардан 18 жашка чейинки кыздарга чейинки кыздарга бул күнүмдү ыраа көрбөйм. Анткени өгөй эненин ушунчалык өгөй деген сөздү мен жек көрөм. Анткени мен өтө өгөйлүктө чоңойдум. Балалыгым өтө кыйын күндөрдө өттү. Анткени менин атамдын баласы, менин бир боорум. Мен ошол 5,5 жашымда түнкү саатта атам командировкага түнкү сменге ишке кеткенде өгөй энем отургузуп коюп, өзү жыргап уктап, сиңдимди түнү менен бешик терметип, эгер терметпесем тура калып санымдан чымчып, уйку бербей, ошентип мен балалыгымды урдатканмын. Не бир деген кыйынчылык күндөрдү өткөздүм. Өгөй эненин колунда жылдар суу даягы өтүп кете берет экен. Ошентип мен чоң бойго жеткен кыз болдум. Мектепте деле жакшы окуй алган жокмун, анткени өгөй энем сени окуп кыйратмак белең деп жакшы күндү деле көрсөткөн эмес, сабак деле даярдай албай, мектептен эртерээк эле кеткенге шашып калгам. Анткени мугалимдерге да жек көрүндү болуп калат экенсиң, себеби сабак даярдап барбасаң, кыскасы мектепте өткөргөн күнүм деле бактылуу өткөн эмес. Себеби башка кыздарга окшоп жакшына кийинип бара албачымын. Атам болсо дагы өзүнүн аялынын айткан сөзүнөн чийген чызыгынан чыга албайт эле. Ошон үчүн кыздар катары жакшы кийим кийип чоңойгон эмесмин. Тең туштарыма кошула алмак эмесмин. Ошентип биздин пешенебизге миграция деген жакшы нерсе чыгып калды. Баягы Москва деген, Россия деген нерсе чыкканда мен дагы эл кеткен жакка урданып, качып отуруп, ошо Россия жергесине жетип, Москвада көрбөгөн күндү көрүп, биз барган тушта эл анча бара элек кез болчу. Мен өгөй энемден качып эле ошол өзүмдүн жанымды өзүм багайын деп Россия деп жаганга айтылган убагында эле кеткен элем. Андан кийин көп кыйынчылыкты башыбыздан өткөздүк. Азыркыдай квартира снимать этиш дагы ал кезде өтө кыйын эле. Барганда эле биз жыргап эле квартирада жашап, же бир тосуп алар адамыбыз болгон эмес. Кези келгенде ошол вокзалдарда картон кагаз алып түнөп калган күндөрүбүз да болду. Ал жерде жеринде болдук кадыресе эле. Ошентип жүрүп, эптеп бир жерге ишке жайланышып, уборщица болуп иштеп, колубуз тутулуп кеткенче уборкасын кылып, эмгектенип жүрүп, пешене терибиз менен акча таап, кадыресе
жакшы бутка тура баштаган кезимде мен уже бойго жетип калдым. Сезимдер козголуп, баягы жаш кезимде жакшы сөздү укпаган жаным бир жигитти көрүп эле ушунчалык сүйүп да калдым. Анын жакшы сөзүнө кул болуп калдым. Ансыз жашоону уланта албай калдым. Жаштайымдан жакшы сөз укпаганым үчүн мага жакшы сүйлөгөн адам мен жакынымдай сезип бир жигит менен сүйлөшүп калдым. Ошентип ал жигит менен мен кадыресе эле квартирада кичинекей ошол квартирада жашагандары менен чогуу чаран эле чогуу отуруп биз үйлөнгөнүбүздү ошо квартирадагылар билип эле биз жашап калдык. Сиз ошондо турмушка чыктым деп калдыңыз, квартиралардын баары билди деп калдыңыз. Ошол атаңызга, өгөй энеңизге же болбосо ошол жолдошуңуздун ата-энесине билдирип, ошондой бир той өткөрдүңүздөрбү? Жок, андай деле той өткөзгөн жокпуз. Мен жакшы көргөн жигиттин аты Кубат болчу. Мен аны эч качан жашырбай атын өзгөртө албайм. Себеби жашоомдо мага Кубат болот деген үмүтүм менен жашап келгем. Азыркы күндө деле ошол Кубат деген сөздү карманып жашагым келет. Кубаттын ата-энеси жөнүндө уккан жөнүндө мага белгисиз. Кубат бирок мен ата-энем менен тааныштырам, айтам деген. Бирок мен атам айта алган эмесмин, анткени айткан күндө деле мен өгөй энем баары бир мени ошол жакта жүрүп бузулуп кетти да, кызың жыргатты эле, ал эле бул эле деген сөздөргө учат. Андан көрө мен барып эле атамга жолугуп эле жүзмө жүз сүйлөшүп, анан жигитимди да кошо тааныштырайын деген ак ниетим бар эле. Бирок биздин баягы турмушубузга күбө болгон ошол биздин квартирадагылар эле болчу. Анан ошентип биз ал жерде жакшы турмуш куруп, Кубаттын жакшы айткан сөздөрүнө арбалып, келечегибизде турмуш куралы деп небир деген максаттарды коюп, экөөбүз акчабызды чогулта баштадык. Мен Кубатка баш оту менен берилип калдым. Тапкан акчамды Кубаттын колуна карматып, кадыресе эле кыз күйөө болуп эле жашап жаттык. Анан айлар өттү. 6 айдан кийин, 6 ай убакыт өткөндөн кийин Кубат өзү мага сунуштап калды. Эме деп Кыргызстанга барып келели, ошол жака баргандан кийин мен сени ата-энеме алып барайын, сенин ата-энеңе жолугалы, тууган уруктарыңа жолугалы деп сунуштап калды. Ал мага өтө жакты. Мен андан беш бетер биротоло Кубатка берилип калдым. Ошентип Кыргызстанга келдик. Алгач эле келатканда эле айтып калды: мен биринчи сени үйгө алып баргандан мурун сенин туугандарың менен таанышпайлыбы деп калды. Анан мен айтып калдым: анда менин бир тайэжем бар. Ошол тайэжем менен сырдашам ар дайым. Ошо тайэжемме биринчи сени көрсөтөйүн деп, анан мен тайэжемдикине алып келдим аны. Анан тайэжем байкуш бизди аэропорттон күтүп алды, аябай сыйлады. Кубатка болсо күйөө алам экенсиң деп, тем эле карегиң менен кош айланып, садага болуп, үргүлүп, кагылып кетейин, ушу жетимди өзүңө тең кылып алып, үйлөнүп алыптырсың, бактылуу бол, эми теңсинбей койбогун. Бул дагы бир жакшы үй бүлөнүн кызы. Апасынын өмүрү кыска экен, апасы өтүп кетип, кичине кыйынчылык менен чоңоюп калды. Сага чоң рахмат деп тим эле баягы өзүнүн бир тууганындай эле кабыл алып, жакшы бизди сыйлап отурду. Анан кийин күндөр, бир 3 күндөн кийин эле: эжеке, силер жакшына болуп отуруп тургула, мен бир ушул базарды бир көрүп келейин, базар учар кылып, анан кийин мен сиңдиңизди атам менен апама алып барайын, сизди да кошо алып барайын эжеке деп, аябай эжемди арбап, анан базарга түшүп кетти. Биз кубанып эле калдык. Эми качан жакшынакай нерселер менен барат экенбиз да деген чоң үмүт менен даярданып отурсак, эртең менен саат 14-дө түшүп кеткен базарга. 12 болду, 14 болду, ошентип кечки саат 6 болду, кечки саат 8 болду, түн болду. Кубаттан дайын жок. Биз аябай жол карап отурдук. Келерби деп карап отурсак жок, келерби деп карап отурсак жок. Ошентип бир күн өтүп кетти. Мен болсо Кубаттын тууган уругун билбейм же, мага тааныштыра элек болчу. Али тааныштырып жетише элекпиз, анткени Кыргызстанга барганда гана тааныштырам туугандарымы деп алып келген да мени. Мен дагы кубанып келгем. Анын жашаган районун билем.
эми ал районду айтпай эле коеюн, тоолуу райондордон эле. Мен ал жака барганым менен Кубаттын айылын сурап калган эмес экенмин. Ошончо 6 ай ичинде кайсы айылдан болосун деп сурабаган менин кемчилдигим экен. Ошентип мен Кубатты таппай калдым. Же өлүгүнөн дайын жок, же тиригинен дайын жок. Ичи дардын ичинде сыздап, ыйлап жүрдүм, боздоп жүрдүм. Жада калса тайэжеме тынччылык бербей, түндөсү Кубат деп ойгонуп, байкуш тайэжем болсо ооруп калды деп скорийлер чакырып, жок, мен жүрөгүмдө эле мындай өзүм ооруган жокмун. Мен Кубатка болгон сүйүүм, Кубатты сагынычым мени түн уйкумду бузуп, түштөрүмө кирип Кубат деп ойгонуп, Кубаттын жолун карап отурдум. Бирок Кубат кайрылып келген жок. Кубатты мен аябай көп убакыт күттүм. Мен жада калса эшиктен караан же болбосо көчөдө Кубаттын келбетиндей келген жигитти барып Кубат деп барып аркасынан токтотуп кучактагым келип, эмне бир деген бир сезимдер менен жашап жүрдүм. Кубаттан бир дагы дайын жок болду. Тайэжем байкуш болсо, кандай эмне болуп кетти, бирөө өлтүрүп кеттиби, деги жашооңор кандай эле, эмне эле деп кыжалат болуп жүрдү. Анан эң мени ойлондуруп үмүтүмдү үздүргөн нерсе, биздин баягы 6 ай ичинде чогулткан акчабызды көтөрүп кетиптир да. Биротоло үйгө эч кандай акча калтырган жок. Жада калса документтерин салган сумкабызда бир болчу, сумкабыздан документин дагы алып чыгып кетиптир да. Анан мен ошол боюнча Кубатты көрбөдүм. Үмүтүм менин Кубатым деп эле жашап келдим. Бирок жашоо ушунчалык өзүнүн бир эмесин алат экен. Жылдар өттү. Мен 10 жыл убакыт күттүм аны. 10 жылдан кийин кайра эле тууган уруктар, баягы эле өгөй энем, кадыреси адам болуп, кызым эм, сен уже чоң жашка жетип калдың, ушинтип жалгыз жашамак белең турмушка чык деп калды. Анан пешенеме бир буйруган жакшы инсан жолугуп, ошол кишиге турмушка чыктым. Турмуш куруп жашап жүргөн кезимде баягы эле тайэжемди көрүп келейинчи деп жолдошу менен кайра келип, анан ошол эле базарда тайэжемдери келгенче мен базарга түшүп келейинчи деп базар жака чуркап баратсам, бир буту аксаган, эки колуна 2 блок сууну көтөргөн бир байкуш киши аксап баратыптыр. Анан аябай жардам кылгым келип кетти, себеби буту аябай мындай кыйналып баратканын байкадым. Анан колдон алып эле блокту кармаганымда эле жүрөгүм зырт деп эле кетти. Бурулуп карасам, баягы менин Кубатым экен. Ошондо 12 жылдан кийин мен күткөн, мен сыйлаган, мен сүйгөн инсан майып болуп калыптыр. Бетинде, сол жак бетинде таанылгыс боло турган шырам болуп калыптыр. Оң жак бети таза экен. Мен оң жагынан карасам, Кубат. Мен кайрылып эле көзүбүз бири-бирибизге түштү. Мен Кубатты ушунчалык сүйгөн экенмин, көзүн көрүп дагы өзүмдү кармана албай, сен Кубатсыңбы деп бакырып жибердим. Десем, ал жүзүн ала качып, ооба мен Кубатмын. Анткени ал да мени тааныды да. Мени кечир деди. Мен сени үйгө алып бара алмак эмесмин деди. Мен сени алдап жашап жүргөм. Анткени мен айылда үй бүлөм бар болчу. Бир кызым бар болчу. Ошон үчүн мен сени кантип, кайсы жол менен алдап кетишимди билбедим. Бирок сага болгон сүйүү сезимим бар эле, бирок мен үй бүлөмдү баары таштап кете алмак эмесмин. 6 айдын ичинде Кыргызстанга кетели деген жөнүндүү себеби ошол апам
ооруп кел деп кайра чакырган кезде сага айта албай, бирок сени да таштап кете албай, чогуу бирге баралы дагы. Анан эмне кылышымды билбей калганмын деди да. Анан мен ошондо аябай жаман акыбалда калдым. Ошол чет мамлекетте, ошо эле Россияда жүрүп, алданганымды, бала кезимдеги көргөн кордугумду эстеп, анан мен кубаттуу болдум. Мен ушул инсан мени бактылуу кылат деген үмүтүмдү ошол кезде эле сындырганын ойлогонумда аябай жаман болдум. Бирок кубат адамгерчиликтен калбай, сенин наристе сүйүүңдү тебелегеним үчүн кайтар дүйнө экен, мени ушундай акыбалга келтирип койду. Мен сени таштап кеткенден кийин 6 айдан кийин каттуу аварияга учурап, абалым ушул болуп калды. Кызым менен жашаган келинчегиме да жакпай калдым. Ал жолдошум дагы, ал үй бүлөм да мени таштап кетти. Андан кийин дагы бир үй бүлө курдум, ал да мени таштап кетти деп аябай өксүдү да. Бүгүн бет кабартында программабызга эмне максатта келдиңиз? Бул бет кап артында YouTube программасында мен башымдан өткөн окуяны айтып, жүрөгүмдөгү болгон, кандай десем, жүрөгүмдө өйүп жүргөн, кыйнап жүргөн бугумду элге айткым келди. Эч качан мен наристе кезимдеги кыйынчылыгымды тарттым. Андан кийин чоңойгонумдагы күлгүн курагымды, уурдатканымды дагы азабын тарттым. Ошон үчүн элге бугумду айтып, бул кайтар дүйнө эч качан бир кыйынчылык тартып атканда азап тартпагыла. Баары бир күнү болсо бир күнү сени азаптаган инсандарга убакыт сааты келет, кайтар дүйнө дегим келет да. Урматтуу мекендештер, сиздердин дагы ой пикириңиздерди күтөбүз. Бул кайтар дүйнө дейт. Эжекебиз дагы ушундай сиздерге өз окуясын айтып берип, сиздерден бир кеңеш алуу максатында келди. Сиздердин да жүрөк өйкөгөн сурооңуздар болсо, же биздин бет кап программаңызга өз окуяңызды баяндамакчы болсоңуз, төмөндөгү номерге кайрылсаңыздар болот. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.